Ардактуу көрөрманым, мыкты ойдон, мыкты музыканын, мыкты коноктордун, мыкты жооптордун ордосу болгон Ордо телеканалында Салам Айзада кечки шоусу башталды. Бардыңыздарга ысык салам айткыбыз келет. Албетте, адаттагыдай эле бул жумада дагы сиздерди таң калтырып, бул жумада дагы сезимдерди көкүлүткүбүз келет. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Биз эфирди баштайбыз. А мен болсо сиздерге салам деп айтмакчымын. Бүгүнкү кештин кадырман коногу элибиздин эрке уулу ар бир чыгармасы жан дүйнөбүздөгү сезимдерди козгоп турган сүйүктүү уулуңуздар Нурлан Насип болмокчу. Кош келиңиз Нурлан мырза. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Кош келипсиз. Биз дагы кубанычтабыз. Өзгөчө сизди деп. Рахмат, өтүңүз. Нурлан мырза, жок дебестен бизге макул болуп келип бергениңизге рахмат. Рахмат, качан жок дечим эле. Рахмат сиздерге. Айтсам, соңку учурларда интервью деле бергим келбей калды. Интервью берсем эле бир шоу болуп кетет экен деп айтып калдыңыз. Негизи акыркы жылдары көп интервьюларга барбай, качып көбү жаман көрүп жүрүштү. Анан эми жашоодо ар кандай себептер болуп калат экен да. Анан кийин ошол себептерден улам бир аз тыныгуу жарыялаганбыз. Азыр эми өзүбүзгө келип мындай интервьюларды берип баштадык. Интервьюларыңызды көрүп жатабыз, аябай популярдуу болуп атат. Эфирдин сыртында сүйлөшүп атканбыз, ошо интервьюлар жөнүндө ошону айтып атабыз да. Досторуңуз аманбы? Баары жакшыбы? Досторум жүрөт го дейм. Кубанычтабыз. Тарынып койсун. Тарынса, таласка баргыла деп коюңуз да. Жакындары калды да койсун да. Жакшы. Нурлан Насип соңку учурда эмне менен алек болуп жүрөт? Биздики соңку учурда ушул баягы эле жумуш, выступлениялар менен, концерттер менен, той топурлар менен жаңы ырларды жазып атабыз буюрса. Бирок көптөн бери жакшы жаңы ырлар жаза элекмин. Анткени бир альбомдой болуп калды. Ошолордун бардыгын бир жакшы кылып чыгарсакпы деп план кылып атабыз. Концерт дагы берсеңиз. Ошо концерт берелегибизге дагы бир 6-7 жылдай болуп кетти. Мен ойлойм, ушу көрөрмандарыбыз да сагынды, көпчүлүгү да сурагандар көп болуп атат. Сиздин концертиңизди сагындык, барабыз дегендер. Буюрса ошолорго жакшы жаңылык кылалы деп ушул күз айларына план кылып атабыз. Планыңыз ишке ашты. Рахмат. Эмне өзгөчөлүк болот деген сыяктуу буга чейин эми элдин бардыгын эле таң калтырып бүттүңүз окшойт. Бирок келечектеги концерттерде эмне болом деп атасыз? Жандуу аспаптардын коштоосунда, чоң оркестрдин коштоосунда концерт берсекпи деп атабыз. Ага чейин сиз айткандай ар кандай концерттерди кылдык, хайптын да кылдык, Беркиндейин да кылдык, экранын да кылдык, ишигып. Анан кийин мындай эл менен мындай душевный концерт койгум келип жүрөт көптөн бери. Эл менен караоке ырдап, эски хит болгон чыгармаларды мындай жаңыча ошо оркестр вариантта жазып, жаңы чыгармалар менен аралаштырып, мындай кылып чыгарып, бышырып, эл менен кошулуп ырдасак деп атабыз. Эл менен эл болсомбу дейин дедиңиз. Эл менен элбиз да. Эл жок биз кимбиз? Эң туура. Анан байкашыбызча, соңку учурларда Нурлан Насиптин репертуарында мындай кайгылуу, мындай лирикалык ырлар көп болуп жаткандай. Бул сиздин жан дүйнөңүзгө байланыштуу эмеспи? Негизи ошондой дагы мен өзүм жан дүйнөм негизи лирикага жакыныраак. Обон жазсам дагы лирикалык ырлар көп чыгат да менден. Ошондуктанбы көпчүлүк ырларым азыр дагы көп андайчы. Анан азыр соңку учурда ойлонуп калдым, андай ырларды ырдабашым керек экен. Анткени мен кандай ыр ырдасам, мен ырга жашоомду салыштыра берет экен да. Бунун жашоосу значит мындай болуп атты депчи. Кайгырып атыптыр. Азыр булан бактылуу болоюнчу. Мен бактылуу болом деген ырларды дайындап атам. Нурлан депрессияда экен деп атат да. Ошондой сыяктуу элестетчү экен да. Бул байкуш дагы деле депчи. Жакшы. Кээ бир учурлар болот го, мисалы айтып коет го, кээ бир ырчылар ырдаган ырыңа байланыштуу тагдыр болуп калат деген. Ошо эмеспи же ишенбейсизби? Бирок көбү айтат,
ушундай кинолорго да тартылба, ушундай ырларды укпа, тигиби депчи. Мен ойлойм, бардык нерсе бир Кудайдын, бир Аллахтын буйругунан болуш керек деп ойлойм. Бирок сиз айтканыңызда дагы жан бар, анткени кандай нерсе көрсөң бул деген мээ деген багы сохранить этет да. Ошого жан дүйнөнү ыктай бериши мүмкүн деп ойлойм. Жашоону мындай позитивге алып өтүшүбүз керек деп ойлоп калдым. Бул позитивге алып өтүш керек деген ой 34 жашка келгенде келди окшойт сизге. Эми жыл өтүп чоңойгон сайын адам баласы өзүнөн өзү эле философ боло берет турбайсыз? Акылман болуп. Акылман болуп эле мурун минтеп турганда так деп элечи. Менде дагы көп баягы мурунку кылып жүргөн, мурунку сүйлөгөн, мурунку ырдаган ырларыма бул эми жаштыктын өзү бир от учур болот экен да. Эми азыр кичине чоңоюп баратабыз дегендей, ырларыбыздын баягы мурун сөзүнө деле маани бербей ырдасак, эми азыркы акыркы учурларда ырлардын маанисилерине дагы, сөздөрүнө дагы карап ырдай баштадык. Эң сонун 34 жашта сиз эмнени түшүнө алдыңыз? Мындай бир деп мындай меңизге тык деп келип кеткен ой барбы? Негизи мага кээде көрүп калам да интернеттен, телевизордон бир жаш эле эмелер чоң кишилерди ол акыл үйрөтүп сүйлөп атса, эмнеге анте берет деп берчим да. Көрсө жаш өткөн сайын адам баласында турмуш менен тажрыйба топтолуп, өзүнөн өзү мындай практикаларды көрүп, адам бышып, ошондой нерселер пайда болот окшойт деп ойлоп калдым да. Мен 34 жашымда келип эл катары элем. Эл катары өтө деле мындай акылман болуп кеткен жокмун. Өтө деле аркага кеткен жокмун. Ушу ортодомун да. Ортодо жүргөн жакшы көрөм. Эң жакшы. Анан соңку учурда байкасак, мына сиздин чыгармачылыгыңызда бир секирик мындай жок болуп жатканда, анткени тойлордон бошобой жатасызбы же тойлорго көп барып калып аткан жоксузбу деген суроо болуп атат да. Негизи ошо мындай чыгармачылык жаатында кичине кандай десем, былтырлары 1-2 жылдай сиз айткандай мындай өзүмөн өзүм эле эч нерсе жакпай, эч жака интервью бербей, мындай ушундай бир момент болуп калат экен да. Бирок ошого карабастан көп ырларды жазып аттык. Жана айткандай эле эч нерсе жакпай баштайт экен да. Жазган ырларым эле бүгүн жазам, эртеси башка ыр жазсам, ал жакшы болуп эле, аны чыгарсак, буну чыгарсак деп атып эле убакыт өтүп кетип атат да. Анан кийин ошого жакында бир концерт берип, бир отчеттуу концертте ошо элге тартуулап, ошолор менен да жаңы ырларды алып чыксакпы деген ойлор бар. Жакшы. Анан Нурлан мырзанын негизи эле көп ойлойт эми бир карасаң социалдык тармакта өтө идеалдуусуз. Бар, жашоо жакшы, баардык ордунда дегендей. Армандаган нерсеңиз барбы? Армандаган нерсебиз деле жок, эми баардыгы Кудайга шүгүр. Эл катары, элде бар нерсе акырындап жетип атабыз дегендей. Ошол Кудайга шүгүр. Армандаган нерсе эми баардык болот. Акырындап. Айтпайм деп чечтиңизби? Эми айтпай эле коеюн деп коесуң. Жакшы. Эми бизге ырчы Нурлан өтө деле мындай баарыбыз кызыксыз деп айтпайм, мындай өтө маалым. Бирок көп байкасаңыз өзүңүз деле кызыңыз менен киргизген видеолор, фотолор социалдык тармактарда аябай актуалдуу да. Кызыңызга канчалык деңгээлде көңүл буруп атам деп ойлойсуз? Кандай атамын деп ойлойсуз? Кызыма жакшы эле ата болгонго аракет кылам. Кызымдын сөзүн эч качан неме кылбайм. Азыр кызым чоңоюп калды. Папа, вот это хочу, тигүү деп орусча сүйлөп калам мамасы менен жүрүп. Мен менен жүргөндө кыргызча сүйлөп эме кылам. Орусча бирок түшүнүп жооп берип. Түшүнүшүп атабыз. Бири-бирибизди. Дагы чоңойгондо кантебиз депчи. Түшүнүшпөй калбайсызбы деп. Ошон үчүн тесттен жолугуп турам кызыма. Колдон келишинче жакшы карап, бар жогун каржылап турганга аракет кылам. Ошол жалгыз таттуу кызым бар, данегим бар. Эрке болуп чоңойду.
жаш кезде жаш баланын өзү жаш баладай болуп чоңойгону эле жакшы деп ойлойм да. Ошол. Атасын окшоштурса, атасы кубанабы? Конечно. Мага окшоштурушат. Өзүмдү окшоштуруп кетем кээде. Кызымдын характерлери өзүмдү тартты да. Мен уктап турганда апасы айтып коет. Мындай 5 мүнөт мындай бир жерде катып, настроение болуп ойгончун да. Кызым да ошондой да мындай сүйлөсө жакпайт эчтегечи. 5 мүнөттөн кийин ачылат. Эки жакта карап көрсө 5 мүнөт башыбыз эме болот окшойт, загрузка болуп. Дисктер жаңыланып, Жаңыланат окшойт. Ошол. Кайсыл жакка кызыгуусу көбүрөөк? Эгер ырчы болом десе, же чыгармачылыкка болом, мындай көңүлүм бар дей турган болсо, сиз каршы болбойсузбу? Мен каршы болбойм. Негизи эле айткам башында эле, мен кызым өзүнүн каалаган кесибине аракет кылабыз. Өзү жүрөгүнүн тандоосу, адам баласынын багы тандоосу болот. Бирок мен кызымдын ошо медицина жаатында көргүм келет да. Башынан эле айта берчүмүн, кызымды кийин ошо медицина жагын окутам деп. Жакшы ниеттер бар эми. По-любому чыгармачылыкка жакын чындап. Сулуктары жакшы, ырларды, мындай движениялары, тиктокторду ошо бир жаш, 2 жашында эле тартчы. Азыр деле ошолор тартып, ошондойго жакын. Анан эми Кудайдын буйруган эми чоңой берсин. Анан көрөбүз. Көрөбүз да. Эң жакшы, бул эми азыркы соңку учурда айтып калбадыңызбы, бир учурда баягы эч нерсе жакпай калды, баягы элден алыстагым келди деген сыяктуучу. Анан бул эмнеден улам мындай болуп атат? Так, сиз билбейт белесиз да. Мен соңку 2 жылдарда ушу инстаграмдарда кем бизде кичине семейный нерселер, көйгөйлөр болду. Ошол убактарда инстаграмдардан бардык рекламалардан баш тартып, мурун гиф-сиф өткөрүп, кичине активдүү жүрчүм эле. Азыр кийин полный ал жактарын алып, чыныгы чыгармачылык менен эле аракет кылып иштей берейинчи деп чечтим. Анткени бизде кыргыз элинде адамда бир жакшы нерсе болсо, позитивке дагы ошончо колдогондор көбөйүп кетет. Бир жаман нерсе болсо, негатив да ошончо көбөйүп кетет экен да. Ошол бир кездерде ошондой болуп кетти. Ошондо бир аз алыстап турайын деп өзүмө чечтиңиз. Чечип анан кичине алыстап иш кылдым. Ушунча жыл эмгектенип жүргөн Нурлан Насипке элдин ою өтө маанилүүбү, эсептешесизби? Эми мени аябай тартиптүү бирөөнүн баласы, идеалдуу мындай эме көрөт да. Кээ бир адамдар бар го, мындай өзүнүн оюндагысын айтып, мен угармандарым андай нерсеге көнгөн эмес. Эмне көндүрөйүн деп аракет кылбайсыз? Сиз кандай болсоңуз ошондой көрүнүңүз да. Мен ошондой эле жүрөм негизи. Идеалдуу эле да. Бирок эми анчалык Эми ар бир адамдын минусу бар. Минусу бар. Өзүнүн алып жүрүүсү бар да. Менин алып жүрүүм ушундай экен да. Анткени бардык жердин өзүнүн этикасы бар. Мен башынан эле багы продюсер менен иштегендиктен мага ушундай этиканы үйрөткөн окшойт да. Эфирге барганда мындай сүйлөш керек, андай сүйлөш керек. Баары бир жакшы баланын ролун ойной берет экенсиз. Азыр деле жакшы баланын образын туттурасызбы? Жок, азыр негизи тиякта деле ошондой эле болом да. Бирок эми анчалык кандай десем, башка бирөөлөр капа кылгым келбейт. Эми башкалар мындай ар кайсы өзүнүн оюн айта берет го. Ооба, кененинен элечи. Бирок мен ошондой нерселерди айта албайт экенмин деп ойлоп калдым да. Эми кыргыз эстрадасында сиздин чыгармаңызды бир гана биз эмес, казак эли дагы ырдап жүрөт, ырчылар которуп жүрөт. Анан кээде байкасак радиодон авторун айтпай деле же болбосо ырдай беришет да. Ооба. Ушундай сиздин ырыңызды алдын ала сурашабы же сиз алардын ырдаганына каршы эмессизби? Негизи башында ырларыбызды которуп ырдап жүргөндө эме болоттук. Башында аябай сүйүнүп кабыл алып, бизди Казакстандан дагы угуп атат. Анткени бул ырды мисалы үчүн бир машинада же болбосо үйдө отуруп алып деле диктофондо ырдап атып, же болбосо студияда отуруп алып жазасың да. Бирок ошончо элге популярдуу болуп кетет деп
ичиген айта албайсың. Анан бир күнү ошондой популярдуу болуп кеткенде сүйүнөсүң. Анан кийин Казакстанда дагы ырчылар сурап ырдап калып, ал жакта популярдуу болуп кеткенде да аябай сүйүнчүрдүм. Бирок негизи адам кенен эле болуш керек деп ойлойм. Кенем ошол ырларыбыз бизге кандайдыр бир деңгээлде Казакстандан дагы аброй, угарман ошонун артынан келди десек болот да. Бирок канча деген ошо казак эстрада жылдыздары, ырчы досторубуз жакшы жылуу сөздөрүн айтып калат Казакстанга барганда. Биз концерттерге барып калганда, бул Кыргызстандан келген анчы, ал жакта композитор дешет го, ончу дегенде, бул ушундай тигүү десең, значит биз жакшы эле экенбиз деп ошентип калабыз да. Ырыңды акчага сатсаң деле болот да. Бирок сиз сатпайсыз. Мен сатып эле жүрөсүм. Саткандарына да болду, бекер бергендери да болду. Бирок ырды бир какой-то бир суммага балаш дагы болбойт да. Мен жакшы көргөн ырчыларыма, мисалы үчүн Кайрат, Димаштар убагында чыкканда шок эле болгом. Ушундай ырчылар да менин ырларымды ырдайт экен да деп. Менин ырларымды угат экен да булар деп башында таң калып жүрдүм. Мен силердин чыгармачылыгыңарды жакшы көрөм, силерге менден белек болсун деп. Анан болбой биздин продюсерлерибизге кичине тыйын берип жүргөн ырчылар болду. Жакшы. Сиз менен Кайрат Нуртастын ортосундагы достукту жакшы билебиз. Кыргызстанга келсе сиз тосуп аласыз. Бул достукту кандай баалайсыз? Достук жөнүндө аябай жакшы сөз айттыңыз эле. Кайраттар менен негизи эле жакшыбыз. Кайрат менен биякта Ильяс Абдыразаков, Мирбек Атабеков байкелерибиз менен абдан жакшы. Мен менен дагы жакшы болуп калды, концерт койдук ортобузда. Ошентип жакшы тааныштардан болуп калдык. Кыргызстанга келгенде чалып калышат, конок жайлыгыбызды көрсөтүп созуп калабыз. Казакстанга барганда бизди дагы чакырышып, жанагы которгон ырчы досторубуз биз коноктойлу деп калса, ошого сүйүнүп калабыз. Анан эмнеге барыр сиздин жеке жашооңуз мындай элге маалым да. Бирок байкайбыз, сиз ушул жөнүндө сүйлөгөндө эмнегедир качасыз. Ар дайым маалымат бир тараптуу эле кете берет. Бирок сиз тараптан эч кандай жооп жок да. Бул кандай деп түшүнсөк болот, же сиз эркектик кылып жок, мен жөн эле коеюнчу деген позицияда турасызбы? Ошондой жагы да бар. Аял киши менен эркек кишинин айтышып урушушун мен жаман көрөм да. Эркектикке жатпайт деп ойлойм. Аял киши да, по-любому. Ошондуктан аял кишиге теңелбеш керек. Жооп бербеш керек дейсизби? Жооп бергенде бизде мындай да, Кыргызстанда эме болуп кеткен да. Кайсыл жерге барсаң, бизде буга чейин ошол нерседе мага жакпай калганбы ойлойм да. Бизде публичный эки адам урушуп калса, газеталардан бири ответ кылып, кайра бирөөсү ответ кылып, ошондой нерсе жакпачы. Лучше мындай сый бойдон, сыр бойдон эле калган жакшы да. Биз Асель экөөбүз ошондой болуп калганда көп эле айтып жүрдүм. Элге айтпай эле кой, экөөбүздүн жеке жашообуз. Экөөбүз. Аял киши экен да, по-любому баягы эмоциясын жашыра албай, интернетке бир нерселер чыга берет, анан новостьтер бөлүшүп, дадаң болуп эле жатып калат. Депрессияда жатып калам дейсиз. Ырлар чыкпай. Депрессияда деле болбойт экенсиң. Мен апамды аядым да. Апамды аядым. Апа деген бул кайсыл баласы үйүндө жакшы болуп атса, ошону колдоп, кайсыл баласы үйүндө кыйынчылык болуп атса, ошол тараптык болот экен да апа деген. Эч качан мындай бир тарап болбойт экен апа деген. Анан жакшы эме болуп жүрө эле бир мезгилде ушул апам жөнүндө дагы сөздөр болуп кетти. Анан мен бир учурда ойлодум, апамды чыгып жазып айтсамбы, мен апамдан эмне күнөө, апамды айтпагыла антип дейин дедим. Анан эми баардык нерсе убакыт сааты келет деген да ойлор келди. Бирок апа деген апа да. Мен апам эч качан биз урушуп
мындай болобуз дегенде эч качан апам азыр деле мен үйгө барсам Нурлан сен жаша ант минт деп дагы деле айтат да. Ата эне бир тууган деген ошондой болот экен да. Анан эми эки адам өзүбүздө болуп атса анан алардын кандай күнөөсү бар деп ошого мен капа болдум да. Капа болдуңуз. Анткени сиз эми мырзасыз да. Анан эми ал нерсени ар бир нерсени мен деле чыгып айтып берсем анда кошмар чыгып эле. Окшошпой калбайбы дегизби? Ооба, анткени баягы ушу эмеге интервьюга келип атып ойлодум эле да, ушу бир нерселерди сүйлөп атып эле бир нерселер чыгып берет да. Жок, мен ойлодум да, Нурлан мырза, мисалы бул нерсени азыр монтаждан деле алып койсок болот. Болгону эми сиз өнөр адамсыз да. Канча убакытка чейин качасыз деген нерсе бар да, мисалы. Ооба. Акыркы учурда өзүм деле чекит коюп. Чекит коюп салганыңыз жакшыраак эмеспи? Үтүр коюп бергенче. Туура. Чек. Эксклюзив болду. Эксклюзив. Эч жака берилбеген. Нурлан мырза, эми баягы кичине капаланып кеттик окшойт. Ойлондук, депрессия жөнүндө сүйлөштүк, баардыгы жөнүндө сүйлөштүк, жардыйны жөнүндө сүйлөштүк. Бирок азыр көңүлдү башка жака буралы, оюн ойнойлу, эгер сиз макул десеңиз. Макул, сөзсүз түрдө. Оюнга кезек берели. Ойногонго не жетсин. Кечки салам, Саламайзадада Нурлан Насип менен биргеликте оюн. Нурлан мырза, оюндун шартын түшүндүрө кетейин. Бул мына ошол турган шариктерди сиз экөөбүз 1 мүнөттүн ичинде канчалык толтуруп койгон болсок, ошонубуз жеңебиз. Жеңген инсан тапшырма берет, жеңилген инсан аткарат. Макулсузбу? Жеңген инсан, мен сизге утуп алсам сизге тапшырма берем, Мага тапшырма бересиз. Даярсызбы? Даярмын. Анда эмесе 1 мүнөт убакыт коеюн. Сиздин көзүңүзчө, мынакей. Убакыт 1, 2, 3 кетти. Сизби же менби? Сиз кет. Ой! Сиз бир сырын билип алдыңыз болсочу. Ой. Тезирээк. Мага калтырып коюңуздар шариктерди. Кол чаптырабыз. Аз эле калды. 4. Даярдан 30 секунда калды, 30 секунд. 30 секундада бул эми бирөө. Ой. Сизде дагы 20 секундаңыз бар. Айланып кетпи, байкадыңызбы? Чөйүндүп кетти? Жок. Бирөөнүн ордуна түшүп калып эчтеке болбойбу? Эч нерсе болбойт. 50 секунда. Аз секундалар калды. Бизде 4 шарик гана түштү. 58, 59, 1 мүнөт. Стоп. Төртөлө чыгып калды. Стоп. Сизге теришип коеюн. Шариктерин көйрөк кылып. Алып коеюн. Сиз убакытты карап туруңуз. Мен алдым. 1, 2, 3. Ой. Мен жеңилет окшоймушум. Буюрса. Ой, такыр түшүнбөй атасыз. Буюрса жакшы келе атасың. Ушул жолу кайтпа. Меники каяка эле кетип атат. Негизи чүрүшүң беле деп койсун. Браво. Ой. Меники канча түштү эле? 4. Ой. 50 секунд болду. 50 секунд болуп кетти. Калкайт атасыз. Ой. 35 секунд болду. Шашпаңыз. Бирди. Сен бирөө эле салып койсуң балпаны. Айзда. Ой. Эң негизги абайла. 1, 2, 3. Утулдуңуз. 4-3 болуп калды. Сизден мага тапшырма болсун анда. Анда сиз мага ырдап бериңиз деп койсун. Чын элеби? Же мындай кыйнагым келбейт да, мындай ажмай жасатып сизди көйнөгүңүздү. Мындай жакшы көрүп ырдашыңыз керек да. Мындай жолдошуңуз кызганбасын, мындай биякта эфирде эле бул программа, передача. Жакшы көрүппү? Жакшы көрүп дегенде анчалык жакшы көрөм эмес. Жөн эле сүйүп деп койсун. Жөн эле сүйүппү?
мен сени сүйөм. Койсоң, Мен дагы эле сени сүйөм. Дагы элеби? Мен азыр жаштыгымдын асказоосун айланып жүрөм. Кете албай жүрөм. Мен сени келеттеп жүрөм. Ыра көрбөй сени башкага. Кыя албай сени башкага. Мен сени сагынып күтүп жүрөм. Браво! Рахмат оюнуңуз үчүн. Чоң рахмат. Сонурда айтып турбайсызбы? Рахмат. Жакшырда айткенсиз. Анан позитивдүү маанайга улайлычы. Азыркы учурда сизди эмне шыктандырып келет? Кайсы жакка барган дей саласыз? Эмне кылган дей саласыз? Залга барганыңызды көрүп калдык. Акыркы учурларда залга барып кичине өзүбүздүн эмебиз менен алек болуп атабыз. Анткени буга чейин бир интервью берсем, ай былтып мындай семирип кеттир тигүү деген смстерди угуп, кой өзүмдү карайын деп чечтим. Анткени чыгармачылык адам негизи эле өзүбүздү карашыбыз керек экен. Эл деле ошол сын пикирди туура айтат экен да. Айтат, ошодон өзүбүз анализ чыгарып, керектүүсүн кабыл алышыбыз керек экен да. Мен деле ошол нерседен туура кабыл алдым ошону. Кой бет оштар киргизип мындай красавчик болоюн деп жашарайын деп. Кандай болуп атат спортто ийгиликтер? Жакшы. Көнүшүп бир 2-3 ай болуп калды. Көнүшүп калдык. Той менен график туура эле келип атат, анткени тойго график. Эми негизи бардык нерсе убакыт тапсак болот. Чыгармачылык адамдар багы бизде убакыт жок деп беребиз. Биз көп убактыбызды уйкуга кетирип таштайбыз да. Бардыгыбыз эле айзада жамгыр чыгаадай кыйын эмес экенбиз да. Анонсто, Нурлан Насип, баарыбыз эле айзада жамгыр чыгаадай кыйын эмеспиз. Жок, иштеш керек. Эми биз сиздерди алып баруучулуктун бир өзгөчө спецификасы бар экен. Биз программа чыгарып турбасак, бизде эл унутуп калат. Сиздердин ырыңыздар кете берет, жаңыра берет, жандана берет. Бизде деле ошондой. Бизде деле жакшы ыр чыгарып, улам жанданып турбасаң, бизде да конкуренция ошончо. Ырчылардын арасында. Мисалы үчүн, сиз бүгүн мен чыгарган бир ырды жакшы көрүп атсаңыз, эртең 15 күндөн кийин тажап Мирбек байке же Омар бир жакшы ыр чыгарса аны көрөсүз дегендей. Нурлан ырлар чыкпай калды деп. Ошондуктан бизде дагы мындай тынымсыз аракетте болушубуз керек. Негизи эле чыгармачылык адамдардын жашоосу ушул экен да. Сизге эмне эргүү берет? Мага эргүү элдин жакшы концерттерде алган эргүү, мисалы үчүн бир жактар кырдасам, жакшы кабыл алса, ошол настроение менен келип сөзсүз бир жаңыр жазып коюшум мүмкүн. Жакшы. Соңку жазган чыгармаңыз азыр элге чыгара элек. Кайсыл темада? Бир вальс деген. Вальс деген. Бир жакшы болот, буюрса өзүмө абдан жагып атат. Стили дагы беркинде танк вальс эмес. Мындай ыңгак деген эмеспи? Кичине мындай пианинонун коштосунда жакшы ырдын үстүндө иштеп атабыз буюрса. Жакында калабыз. Жакында калабыз. Эми вальс бийлеп коюңуз, Ооба, сөзсүз. Поддержка кылып коесуз. Анан баягы эфирибиз дагы кичинеден соңуна келип бара жатат. Эми сизди Кыргызстан эмес, баягы казак эли дагы билгендиктен, мүмкүн коллаборация кылам деген оюңуз барбы? Казак эстрадасындагы айымдар менен же мырзалар менен дуэт жазып? Бул нерсени былтырлары жакшы киришкенбиз. Негизи өз кыял кечи эле бир жакшы идеяларды көтөргөн эле болом, бирок мындай мени кичине мындай түртүп, буну кылалы, аны кылалы деген адамдар болуп туруш керек да менде. Былтырлары сүйлөшкөнбүз. Казакстанда ырчы кыздардан ырдайлы деп барсак, былтырлары бардыгы биз ырдай турган ырчы кыз турмушка чыгып кетти. Жанар Дукалова эмеспи? Биз Эркес Махан менен бир сүйлөшкөн элек. Андан кийин дагы ырчы кыздар менен сүйлөшөлү десек, көбү жанагы дин жолуна өтүп кетишип, анан кийин ошо менен бир нерсе болуп жазылбай калды. Анан бирок буюрса бир казак ырчы кыздар менен, ырчы балдар менен дуэт кылып, ошол жака дагы акырындап аралашалы деген ойлор бар. Казакстанга концерт берели деген пландар бар. Эң сонун. Анткени уже убакыт өтүп атат.
коюшубуз керек. Анткени биз жазган ырлар ал жакта которулуп хит болуп аткан, значит акырындап жылыш кылсак болот го деген ойдомун. Эң туура. Анан соңку суроолордун бири баягы сөзсүз генералдыкты, маршалдыкты кыялданбаган баягы солдат болбойт экен. Ырчылыкта азыркы учурда мен билишимче сиз маданияттын мыкты кызматкеринен тышкары баягы президентибиздин колунан мактоо бар, ардак грамота алдыңыз. Композитор деген. Ошол учурда да ар кандай сындар айтылды. Ал сындарга кандай көз караштасыз? Композитор деген сөзгө ошол нерсеге деле мен мындай эрегишип чыгып айтышкым келген жок да. Мен негизи көп нерсени ушинтип жутуп кое берет экенмин. Мүнөзүңүзбү бул? Өзүм мүнөзүм ушундай окшойт. Бирөө менен интернеттен ажылдашушкан жаман көрөм да. Анан тиги видеосун ответ кылса, анан кайра ал тиги сүйлөсө, анан кайра ага жооп. Андай жок. Ал нерсе, бул нерсе, ушул нерселердин баардыгы эртең тарых болуп кала берет да, ошондуктан мындай жакшы нерселерди калтырышыбыз керек. Эми композитор деген нерсе ал жерде бир адамдын сөзүнөн ошибка болуп жазылып калган нерсе да. Бул композитор деп оончуларды да айтат. Чисто композиторский окуунда бүткөндөр бар, мындай нота менен жазганчы. Бирок өзүбүздү көтөрүшүбүз керек деп ойлойм да кыргызстандык эмелергечи. Сөзсүз эле бизде Кыргызстанда мындай да, сөзсүз бир Россияга чыгып бир чоң конкурска, же болбосо бир Казакстанга бир жака популярный болуп кетсең, анан Кыргызстанда кошомат кылып баштап, колдоп башташат да. Жок, өзүбүздү жакшы көтөргөндү билишибиз керек, өзүбүздүн шоу бизнести, өзүбүздүн балдарды, чыгармачылык адамдарга ошондой нерселердин баардыгы удар болуп тие берет да. Бул кандай эмес, бул кандай не деген сөздөрдү уктум, ошо композитор деген сөз. Же болбосо аны мен өзүм жазат болгон эмесмин. Эми бул сунушталып калды, ишке ашып калды. Ишке ашып калды. Эми президенттин ардак грамотасын мен буга чейин эч жерде айткан эмесмин. Мага Атамбаевдин убагында эмгек сиңирген артист деген наам берген. Мен өзүм баш тартып койгом ошол кездечи. 2-3 ырчыга чакырып, мындай Нурлан сага эмгек сиңирген артист берип атабыз. Мен жакын дос балам менен кетип аткам, Улук Сапаров деген досум бар. Күбө бар экен демек. Улук экөөбүз сүйлөшүп, мен жашмын азыр. Улук азыр сен жашсың алдагы. Еще убакыт келет, ошондо аласың. Тигүү депчи. Анан мен барып Нурлан сага эме болгондо кирип барсам чакырды эмегечи. Нурлан жакында ушундай болмок эле, сага жакында ушундай эмгек сиңирген артист наам берейин деп атабыз деп. Анан мен ответим ага аябай эме болуп тур да, катуу тийип тур да. Байке ойлоп турсам, байке мен ал нерсеге жашмын, мен андай эме наам ала албайм десем, байке аябай шок болуп мени карап, макул деген ойдо эле калып. Түшүнбөй, ушундай да болот экен деди. Ошол көп жыл убакыт өтүп кетти. Мен эгер өзүмө ошол наамдар керек болсо, ошол убакта эле алып алмакмын деп ойлойм да. Качан ар бир нерсенин убакыт сааты келет, Кудайым буйрса ошондо алабыз. Ардак грамота эми алып атам го буюрса. Ал убакта кичине өзүмдү чындыгында жаш көрүп, ошол наамга өзүмдү жакшы татыктуу көрө албай койгом да. Азырчы? Азыр эми алып атышат, андан кийинкилерди ала берейинчи. Жакшы. Буюрса сахнада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нурлан Насип деп чакырып калалы. Иншалла, буюрса. Нурлан мырза, сизге чоң рахмат. Рахмат сизге. Чындыгында баягы интервьюга чакырганда мен ушул баягы журналисттердин туура эмес маалымат жеткирип койгондугуна байланыштуу интервьюга деле баргым келбей калды. Кандай кылсам экен деп ойлонуп туруп, бирок кыйбастан ушул долбоорго келип бергендигиңизге чоң рахмат. Бул жакшылыгыңызды, бул сыйыңызды биз эч унутпайбыз. Чоң рахмат сиздерге. Чыгармачылыгыңызды сыйлайбыз, элибизге кайрылуу жана биздин жаңы долбоорубузга куттуктоо болсун. Чоң рахмат. Сиздердин жаңы долбооруңуздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздин да алгачкы жакшы чоң бул иш чараңыз менен да чын жүрөктөн куттуктаймын. Негизи жакшы иш чараларды алып барасыз. Дагы да болсо чыгармачылык ийгиликтер сизди коштой берсин. Ошо кыргыз элибизге ар дайым ушундай жакшы маанай, жакшы передачалар көбөйө берсин демекчимин.
Мен жактан кичине бир аз туура эмес сүйлөп алсам кечиресиздер. Сиздердин эрке уулуңуздар Нурлан, Насип. Ардактуу көрөрманым, биздин эфирде анда мына ушундай нотада бүгүнкү эфир мындай жан дүйнөгө даба болчу, сырдашуу, сыр бөлүшүү кечеси болду окшойт деп айткым келет. Андыктан ар бир көрөрманыбызга сөзсүз биздин мына ушул видеонун астына өзүңүздүн ой пикириңизди жана бармаңызды өйдө көтөрүп лайк басып койгонду унутпаңыз. Эфирде кечки шоу Салам Айзада, көрүшкөнчө аман туруңуздар. Başkaça sezimlerdi Köçölөр boş kala çetti Jolukkum sağa geldi Ova bilem Sen üçün balkim ova bilem Jolukpay koysok bolmok ova bilem Hemi geç şaşır albayım Jamgırlı jazdın geçi, Jürögüme suyu verci Erçişige zillişken, köbüzgö Kübe bolçu jazdın geçi Hey mahabatım, Sen da meni suyun deçi Jazdın beni Oyuma baylap seni Men izlegen Ey mahabatım Jamgırlı jazdan taptım Ova bilem Sen üçün balkim жалган ova bilem Hır boydan jazda kalgan ova bilem Бирок мен жашыра албаймын Жамгырлуу жаздын кечи